Үстүбүздөгү жылдын май айында Ош облустук ички иштер башкармалыгына караштуу медицина кызматынын имараты капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өткөн. Анда ачылуу аземине облустук милициянын башчысы Жеңиш Абитов баштаган бир канча жетекчилер катышкан. Ремонт иштеринин башкы максаты милиция кызматкерлерине жана ардагерлерине көрүлгөн камкордук деп маалымат таркатышкан. Арадан 6 ай өтпөй редакциябызга билдирүү түштү. Анда оңдоп түзөөлөрдөн өткөн медицина кызматынын имараты талапка жооп бербей тургандыгы айтылат. Терезелеринен шамал өтүп дарыланууга келген жарандардын тескерисинче оорулары күчөп жатат делген. Маалыматты текшерүү үчүн жерине бардык. Анда видеодо көрсөтүлгөн шарты жок бөлмөлөрдү издеп, ар бир эшикке баш багып көрдүк. Бөлмөлөрдү оңдоп түзөөдөн өткөргөнгө жетишип калышканбы? Айтоор таба алган жокпуз. Анткени биз бул маалыматты мындан 2 күн мурун тактап, Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысына байланышканбыз. Маалыматта терезелер жаңылангандыгын айтышкан. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай терезе эски боюнча турат. Мындан шамал кирип, бейтаптарга ыңгайсыздык жаратып жатат. Мындан улам бейтаптар мындай электр жылытгычтарын пайдалануу менен дарыланып жатышат. Бул жактан айнек эски айнек экен. Мындай суук болгондо катуу шамал кирет экен бул жакта. Ракайналар да сынык болуп жыттанып атат жанагы. Терезени айтып атпайсызбы? Шамал кирет депчи. Анан үшүп калбайсыздарбы түндөсү? Кечинде үшүп атабыз бир аз. Суук болуп атканда. Электр жылыткыч. Өзүбүз алып келип бир аз неме кылдыбыз. Жылыткыч. Азыркы айтылган кемчилдиктерге кошумча антибиотиктер жок экен. Мен пенсионермин, ички иштер министрлигинен. Анан өзүбүз акчага сатып алып, укол алганга туура келип атат да. Эгерде балким көбүрөөк акча берсе, өздөрү алып келип берсе керек эле деген ойломун да. Эми мурдатан эле ошо баягы жок болгондо өзүбүз акчага алып келип жүргөнбүз. Азыр эми бардыгы эле бар деп атат. Бирок муну жатканымда жок экен да, мына сатып алып келдим азыр эле аптекадан. 5000 сомдук алып келдим да. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын Facebook баракчасына сүрөттөр ушул жылдын май айында киргизилгендигин көрүүгө болот. Деген менен оорукананын жетекчиси ремонт иштери өткөн жылы болгондугун айтууда. Бул жерде облустук милиция 1 жыл мурунку ремонт иштерин жарыялаганбы деген суроо жаралат. Медицина кызматынын жетекчиси имараттын чатыры жаңыланып, жылытуучу түтүктөрү жана айрым терезелери гана алмаштырылгандыгын айтат. 1 393 403 сом крышага. Буну УВД жаптырып берген, буну республиканский бюджеттен бөлүнүп, буну ошондой кылып берди. Жылуулук системасына 1 532 559 сомдук. Башка бөлмөлөр бар экен го, башка бөлмөгө жаткызсаңыздар болбой эле. Кайсы бөлмөлөр? Ошо бейтаптарды жаткызган. Бир эле стационар болсо дагы кайгана жаткызат келди. Биринчи этаж именно стационар жата турган. Бош бөлмөлөр бар экен да, бирок бейтаптар жаткызып. Жок, азыр допустим бирөө бошоду да. Мындай айтайын, бардыгы бош-бош, бирөө бошоду. Бирөөдөн ошо палатадан больнойлор чыгып кеткендер может. Азыр 17 больной жатат. Ал эми бейтаптар айткан дарылардын жетишсиздиги боюнча дагы суроо узаттык. Оорукананын эсепчиси муну мындайча түшүндүрөт. Эми бардыгы эле 100% оорулардын дарысы бар дегенден алысмын бул боюнчачы. Жок дарыларда болуп калышы мүмкүн. Керек учурунда пациенттер өздөрүнүн керектүүлөрүн жок дарыларды көчөдөн алып келгенге аракет кылышат. Бизде барларын беришет. Биз алып берген дарылардан сырткары да дары керек болуп калса, жок болуп калышы мүмкүн. Учурундачы, моментте жок болуп калышы мүмкүн. Аларды момент таба албайбыз. Бизге 2022 жылга 500 миң каралган. Аларды биз иштетип атабыз. Эгерде жетпей кала турганса, биз кошумча смета сурайбыз мамлекеттик бюджеттен, МВДдан. Алар бизге ошол жетпеген суммабызга биздин жазган арызыбызга карап, кошумча дагы акча бөлүп бериши мүмкүн. Кызматкерлер оорукананын абалы буга чейин өтө начар абалда экендигин айтышты. Бул жерде жалпысынан 78 кызматкер эмгектенип, жылдык бюджети 20 755 000 сомду түзөт. Анын 15 миллиону айлык маянага сарпталышы маалым болду. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.